Assalamu alaikum, at sүйүүчүлөр, жылкы күйөрмандары. Бүгүн дагы бир мондай тектүү Сургоен линиядан сатууга чыгып атат. Бул Кара Булактагы Тойчу акабыздан чыгып атат. Азыр Тойчу акабыз менен чогуу биргеликте жакшы кылып маалыматын жеткизебиз. Анан эгер өспүрүм жаккан болсо, Тойчу акабыздын номери экранда болот. Тойчу акабызга дагы чалып байланышып, дагы эгер биз ала албай калган маалыматтар болсо, акабызга чалып байланышып, атты жактырып алсаңыздар болот накей. Сургоен экенине жакшы далилдерим бар дейт. Бу жерде аны таңылабайбыз туугандар. Эгер жаккан болсо чала беребиз. Ака, аттын өспүрүмдүн маалыматын айтайлы. Мынакей жаш балага мингизбайсыз. Өзү карайт. Нары берисин, сугарып, жем берип, жабылап. İşte болгон ушу işte неме кылып атат да, баланы алып качып атат. Мындай чапса алып качат. Атак минтире берет, Минтире берет, мындай кете берет. Жош болгондо аткылы бине берет элеңиз. Жош өзү караганы жош. Негизи алып качпаганда да. Ушу аюучу болот атат, алып качкан. Сизди алып кача албаса керек, чоң адам да. Ооба. Эми баягы бир жака барып келди дейсиз. Туруп калган кабы 5-6 күн туруп калганда ушинтип атат да. Ооба, эми ака жаш баланы алып качып аткан болсо неме да? Мисалы жумшайсыз ака, бир жака барып келди дейсиз, башка дейсиз. Ама алып качып жыгытса жаман. Эми жаш чоңоюп калганда го эптейт эле. Эмне дедиңиз? Ооба. Ака, менимче бир 6-7 окуган бала Мен неме кылып берем? Тактиги Сургоен. Аха. Эми болсо телефон номерларын. Мындай токуп, кашып, наркы беркиси жетеке жоош. Өзү карайт. Ошо бир сиздин менен аралашып тура берет. Аха. Сиздин көңүлүңүзгө жакпай тура келбей калган жери ушул баланы алып качып аттыр ака. Ошо үнөттө ошо. Болду. Ошондо чаптырбайт экенбиз. Анан видеонун акырында өзүңүз бир аягын көрсөтүп коебуз, жеңилдигин. Бою канча чыгат? Боюн өлчөөнү 1.50 болсо керек. Бою 1.50. 1.50 тартып ала берсин үрүгүнгө. 1.50 алсаңар болот туугандар. Бою 50 чыгып калат. Өлчөп көрбөк мисалы алтында. Эми ака дыйканчылык нерсе мындай өлчөнүп, анан бой союун эме болбойт. Негизи мингич алгандан кийин муну только ишке деп алабыз да. Сиз ушундай максатта алгансыз, Эми ат кылабыз деп минебиз. Ат кылабыз деп минебиз деп алгансыз. Бирок ака, көкүрөк башы негизинен мүчөлөрү жакшы экен өспүрүмдүн, Ооба. Азыр жазга пишти чыгат дедиңизби? Жазга пишти да. Салсаң могу жаарпарга эми чыгып кетип атат. Курч жакшы экен анда, Ооба, шабылдайт. Камчы көтөргүзбөйт аны. Жеп ичи 4 казык таза. Таза. Видео карайбыз, улак-улакка салын элек ана. Улак-улакка салын элек. Жээним бар эле, 1-2 келе алигинти ойноду. Токтот камат, ушундай токтотсоң. Мынакей. Өспүрүм ушул туугандар. Бою 1.50 чамалап калат. Анан линия кудай кааласа Сургоен экен. 4 казык мындай така-пакага индебей. Өзүм такаладым. Мына жамбаштары да жакшы экен. Өзүңүз эле көтөрүп такалайсыз. Мен көтөрүп бердим, досум такалады да. Такалып түштү эле. Уну көтөрүп турду, өзүм кагып койдум бир бутун алдыңга. Тияктары да жакшы экен жаныбар. Хош ака, мунун баасы канча болот эми Тойчу ака? Баасы 210 миң деп кое атабыз. Баасы 210 миң сом. Судалашуу жолу бар. Кудай кааласа така торпокко жарагыдай эле сүрүп бар экен аттынчы. Машалла жаныбар. 200 сомдон таштады, 200 сом бир таштады, бир 500 сомго чыгады. Ошо така улактарда? Эми мындай эле жаш балдар оюнунда да. Улакка салын элек. Ооба. Эми салса өстүрүп, эме кылса болсо керек. Ооба. Ака, мүчөсү жакшы экен жаныбар. Дагы өсүп бир 56-57 болуп берсе деле, могу кыргыз жылкыга жакшы да. Карабаев, ошо Сургоенде болгон. Болду, базарыңызды берсин анда ака, маалыматын менимче жакшы эле жеткиздик окшойт. Эгер дагы бир кызыктуу суроолор пайда болуп калса, көрүүчүлөр акабызга дагы чалып байланышып, судалашып алсаңыздар болот, акей.